Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кечиңиздер ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук 1-канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы Автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто бактылуу түгөйлөр Аваз Акимов жана Айдана Дека. Кол чабуулар, кеттик. Кубанычта жашап келет жүрөгүм, күлмүңдөгөн көздөрүңдү сүйөмүн. Бактың үчүн жаралгансың ардагым, аяламдан издеп сени жүргөнмүн. Жан дүйнөмдө арнайм барын сен үчүн. Койда Сен үчүн. Жаратканым берсин сүйүү биз үчүн. Жан эркем деп эркелетип ардайым, жамалыңдан сүйгүм келет өзүңдү. Сенсиң жүрөгүмдүн жарымы, сен жашоомдун жарыгы. Canım canım, tәттіңнен сүйіп алып. Canım canım, айдай сұлу ардағым. Canım canım, tәттіңнен сүйіп алып. Canım canım, айдай сұлу ардағым. Canım, qandayсың артанан. Canım, qanday сермеп. Canım, tәттіңнен сүйіп алып. Canım, айдай сұлу ардағым. Canım, tәттіңнен сүйіп алып. Canım, айдай сұлу ардағым. Рахмат. Колуңга өрөйт. Кимди кармалды? Аваз мени. Сен катыраак айтып койдуң может, чечип кет. Жанымдырдаганда сөз калмаш керек. Ушундай Традиция. Кудай буйрса. Автокараоке долбоору бизде конокто Аваз Акимов жана Айдана Дека. Ассаламу алейкум Аваз. Алейкум ассалам. Кандай Айдана, жакшыбы? Жакшы. Ден соолук иштер. Сонун. Алгач эле бактылуу болду. Рахмат жан. Тойдон кийин кандай жакшы эсталдың? Тойдон кийин Аман эсенби? Аман эсен өткөрүп. ооба көнүшүп калдык буюрса. Аябай тоюбуз жакшы өттү. Конокторго чоң рахмат. Барды келген. Анан ошондон бери эле тытынып жүрүп, эми өзүбүзгө келип буюрса. Анан эми азыр булар жаш жубайлар деп көп жака уруксат берип атышат. Эс алганга, өзүбүздүн каалаганда жүргөнүбүзгө. Ошо рахмат. Эмне кылып жүрөсүңөр? Тойдон кийин эмне кылдыңар? Тойдон кийин 2-3 күн үйдө болуп көрдүк. Үйдө жатып көрдүк да, экөөбүз элечи. Жатып. Эс алып дегендей да. Анан что-то зерип кеттик, 1-2 күндөн кийин зеригип. 2-3 күн сыртка чыгып бастыңар.
Ооба, гүл айтеттик. Видео экөөбүз бири-бирибизди карап тим эле сүйүшүп тамак жасап жеп. Ким тамак жасады? Айдана жасады. Кээде мен жасап коем десең. Айдана болушунча өзүнүн өнөрүн көрсөттү. Кандай тамак жасайт экен Айдана айтчы? Айдана Гүлчатайды өтө жакшы жасайт. Мага эң жаккан Балким Гүлчатай эле жасады. Жок, ардеме жасады. Нелерди кыскасы мен билбеген тамактарды жасады. Баягындай интернеттен карап бир тамактар жасап атты. Аябай дамды, бирок ушу Гүлчатайына жеткен жок бир дагы тамагы. Кайсы кухняны жакшы көрөсүң? Сен өзүң жасаган, жегенди. Мен өзүм жасаган мындай эмелерди жакшы көрөм да, вторые блюда жасаган жакшы көрөм. Мындай шорполорду анча жактырбайм да. Өзүм жегендичи, бирок аба шорполор жакшы көрүп ошон үчүн акыркы учурларда шорпо көбүрөөк жасап калдым. Эт асып, ушундай сыяктуу нерселерди. Өзүм вторые блюда жасаганды жакшы көрөм. Ну вот уже первое, второе кылды, ана первое Аваз жеп, второе сен жеп. Экөөбүз так эле тамак жасап коем, ашып калып атат. Экөөбүз эле жашайбыз да. Анан Көп болуп калып атат да. Мен көнгөм да, мен мисалы мурда ата энемен турганда көп жасап салчумун да. Папама, мамама, байкеме, иниме. Анан ошондой эле биринчи күндөр ошону жасап атып, Аваздагы бир мындай каприздин жери бар да, бир тамакты уже эртеси жебейт да. Только свежий тамактарды жеп туруш керек. Мен жалгыз жашап көнүп калганда баягы одноразовый эле тамактар жебейт. Анан эртеси жылытсам уже жактырбайт, ошон үчүн аз жасаганды үйрөнүп атам. Негизи наоборот жылытмалар кээде даамдуураак болот. Кээде ошондой болот. Айылда эметкенде бир манты бирдеме жегенде жейсиң. Манты сон болот. Эртеси күнү аз болуп калат го. Мындай ошо жылыт жегенде эки эртесин жегенде ал жетпей калат да тамак. Анткени кечеки тамакты анан кайра курсагың ачып отурсаң жүй бүлө чоң, анан жетпей калып Гүлчатайды 2 күн жеді, ошону аябайсыз. С удовольствием. Эртеси дагы даамдуу болот го Гүлчатай. 3-күн да калган экен кой дедим да. Жокпу деп. Холодильник бар да, э? Ооба. Көзүм эле ооба дедик. Куш нерсебиз бар деп. Ооба, чоң холодильнигиз бар. Астында морозильниги да болот экен. Ручка сандык койсун. Ачканга да койсун. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл аракети менен бардыгын майдалайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Диктофон нормал, да? Что-то? Менин колдорумду түбөлүк сен кармап жүр. Көчө чекеттерди калтырбай бир да өттүр. Тагдырымдын түгөн бөгөн сырын сен менен көрүшүп, бөлүшүп жүргүм келет дайым. Сүйөмүн сени асыл көрүм барынан. Сүйөмүн сени алыс болсун сагынам. Сүйөмүн сени дайым болуп жаныңда. Малынан сенде көңүл жолу. Жакындап тартылам жайылган кучагыңа. Sen üçün güldümün suyunun budağında. Alыстagım gelbey senden bir damın ötkü. Özünsüz bir gün ötkü. Yalğız cansın çürüktü. Suyumun seni asıl görüm barına. Suyumun seni alыс bolsun sağınam. Suyumun seni dayım bolup canında.
Менин иши дайым төп келишкен. Билем аны менен жетем дайым көп жеңишке. Мен ыраазымын Кудайым мага жолуктурганына даярмын үчүн өмүрүмдү ардап беришке. Менин баатырым, менин ишеничим ал жигит. Тилегеним өмүр бою мени менен кал жигит. Сырларыңды терең катам түгө кылып ал жигит. Ойлонбостон түн киргенде каалагандай чал жигит. Сүйөмүн сени асылдырым барынан. Сүйөмүн сени алыс болсун сагынам. Сүйөмүн сени дайым болуп жаныңда. Малынам сенде көңүл жолу. Давай, Дека, красавчик. Алын ортосунда жана бакырып аткан абасызбы? Ооба деп аткан. Точно сөйлө. Эмне деп бакырдың сен? Деле ком. Эмне болуп кетти? Гүлчата деп. Мурсага чыккан абасты. Так, Аваз, Айданым, экөөңөр эмне болуп тааныштыңар? Эмне болуп башталды? Bunun başlalışı, gözün kinomuzun başlalışı demeden болгон. Айдана чалды деп койсуң. Айдана аябай кичинекей кыз болчу ал кезде. Баягы бир клиптерден көрүп калдым. Кайсы жылы? 2013. 2013 ооба. Айдана канчада элең? Мен 17-де болчумун. 16'da болчу ал кезде даже тааныш элек эмес белек. Сөзді бұрмай тұрсың. Екі көш қайталай элек. Анан бийлеген көрүп, татынакай кыз экен деп, мен өзүм жактырган кыздардын катарында экен да. Мен баягыдай Мне во вкусе, короче. кусумдагы кыз экен да. Мындай көздөрү ушундай мага күлүп турган кыздар жакчу. Анан клиптерден көрүп кийим десем ушундай береке бичисинде бийлейт деп калды. Сен берекеде бийлечү элең. Андан кийин Одноклассниктен жаздым. Салам, кандайсың десем, байке, сиз чоң эле байкесиз, жазбаңыз деп кайта бересиз деп. Сен муртуң бар болчу да? Менби? Жок, мен антип жаздым. 2013. Майда жука мурттар бар болчу да. Үчөбү? Бияқта экөө бияқта бир досуңуз. Мен негизи кичинекей чакта жанакындай барасың го айылгачы, там кайнемдикине, аны үй жыйнап атканда тиги бу DVD дискке байкем диско койчу да. Ана ошол жерде клип чыкчу Айганыш деген. Аваздынчы. Анан мен ал жерде Авазды карабай эле ошо клипте кыз бар да. Ошол главная героиня. Ошо татынакай кыз болчу да. Карай берчи эмне сол кыз экен деп. Анан ошондон бери алырды билем да. Анан кийин Аваз Закимов деген баракчы Одноклассниктен жазса, мындай башында фейк страница болуш керек, өзү эмес болуш керек деп мындай ишенген эмесмин. Кийин карасам өзүнүкү экен. А мен ойлочумун ал кезде бул уже чоң, качантан бери урун угуп келатсам, кичинекей кезинен бери. Семик бейшеке. Ооба, бул чоң байке, мындай үйлөлүү байке болуш керек деп ойлочумун. Расул Маматкул. Асхат Мусабековду эле элестетчүмүн. Асхат жашы эле ал. Ошондо чоң байке элестетчүмүн да бала чакта. А көрсө жаш эле экен, алт эле жаш экен. Анан жазып, башында повод бербей койду. Анан муртуң алдың. Анан муртты алып ичине арыктадым, анан чачты кыскартып, баягы могу лишний түктөрдүн баарын кыскасы беттеги агарып кичине. Привет деп жаздың анан. Орусча жазсаң. Сөз башылып кетти. Анан мен жаздым мындай эле, мен карындашым эле бол. Эч кандай жаман ой жок. Балдардын жакшы эле сөзү сиз деле билсеңиз керек. Жаман ой жок болсун. Мен жакшы ойдо жаздым. Мен сен байкең дос болом, канаттын. Ишине акча өртөрчү. Анан неме болду? Эптеп бирдеме жолугуштун айласын таппай атам да. Жолукпай койду кыскасы, ошону такыр эле атышпай атат эле. Неме болбой койду да, эми тоготпой атат да. Анан принципиально сөзсүз жолугам дедим. Анан аппагым деген баягы ырды жазып чыктым. Сен ырдайсың, менде бир ыр бар, бир угуп көрбөйсүңбү деп эптеп жолугуш керек болду да. Эми өзү эле чыгат экен десем, неме кайненем экөө чыкты, апам экөөчү. Ал уже баягы неме безвыходный положение болуп калды, уже ырдаш керек болуп калды, аны
уккандан кийин экөөтөн сонур экен давай ырдагыла деп уже ырдайбыз болуп калды. Анан уже айла жок болуп калды. Айла жок ырдап калды. Анан бирок ырдап көрсөк экөөбүзгө тең сон жарашты. Анан бирок ошол аппагымдын арты менен, ырдын арты менен ан сайын жакын болуп калдык да. Мага дагы деп турай барда. Андан кийин жолугуш оңой болуп калды. Басып бул жака дуэт ырдаган келип кетпейсиңби? Оңой болуп калды ошо менен. Кош кектеп. Концерттерге чогуу ырдап, андан кийин гастролго чыгып, андан кийин ушинтип жүрүп анан мына буюрса үйлөнүп калдык. Да, буюрса. Тойлордо жаман билектей жакар маткамашаш. Качан чыкты бул чыгым? Былтыр күздө чыккан. Жакында эле. Көргөндө жаңыдан адашып акылдан жүрөгүм толкундады. Ай жүзү келишкен түшкөндө бейиштен керемет ойдуларды. Ах карагаш өзүңдү сүйүп жүрөк мас. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз дайым бар бол каракаш. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз эх куда жан карындаш. Karakaş özümdü suyup çürükmez. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз дайым бар бол каракаш. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз эх куда жан карындаш. Ах каракаш өзүмдү сүйүп жүрөкмас. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз дайым бар бол каракаш. Bir gana sıyыбыз бүтпөк сөнөрүбүз эх куда жан карындаш. Айдана. Эми айтып бер. Аваз байкең убагында азыр Аваз жолдошуң болуп калды. Сага жазды. Тааныштыңар. Кандай үйдө эмне болот? Кипиш болотту? Мен ал кезде ошо бичи болуп жүрчүмүн. Бичи болуп, Куренкеевде 1-курста окуп жүргөн кезим болчу. Ошо жазып. Алгачкы клип кайсы? Ой, мен айтпайм. Айтпа. Өсө Решматовдун клипи. Серьезно? Ал кезде Ай жарык, ай жарык, ай жарык. Ай жарык, ай жарык. Дайыр Смадяровдун анан айында. Жаман жагымды сенин ананы, жагым менде сага ананы. Анан? Ошо анан кийин эң биринчи эле ошо мамама айттым. Апагым деген ой апагым деп коем, бир дуэт предлагать деп. Аваз Акимов десе мамам. Десе мамам деп эметип калды. Анан Аваз ошо келгенде мамамды жүрүңүз деп ырды чогуп келелик деп чыкканбыз. Чыксак бала жүктө бакесин Эптеп чыгат да Атыр жытсанган. Одеколонун башынан ичип бууртайт. Стульчик коюлуп чыгат да жүккө. Жана шат лестница коюп чыгып. Лестница саралып чыгат, Анан кийин түшүндүм мага көрсө подкаст кылганы келген окшойт деп. Ошо анан мама кийинчерээк айттым. Ошо Куренкеевден алып кетчи кечинде как раз экөөбүз ноябрда жүрүп баштадык, жанагындай суук мезгилдерде. Сага выгодно болду. Мага выгодно болду. Еще немеси менен тамак. Ужин менен. Включено. Күндө да, анан кийин. Все включено. Анан негизи мен ал кезде кичинекей болчумун, эми мындай. Первое отношение болду да. Аваз менен анан кийин ухаживанияларын көрүп, күнүгө мындай бардачок пацан менен сүйлөшүп алган экен да.
Анан мындай бардачокто ачты күндө келген сайын ачсам ичинде толтура конфет, шоколаддар болуп чыгып, аябай эле ухаживать этчи. Конфет сатыштычы уже. Күндүз. Да мен бир дос кызым магазине барып болчу да. Кирип эле алып берчү. Бекер. Анычы. Бардыгы бекер болчу. Ал сени жакшы көрүп бекер берчи. Сен бияка жакшы көрүп алып барчың. Жок, ал мен досум болчу. Ал баягындай. Эркектей кыз болчу. Эркектей кыз да. Аябай. Тей мурту барбы? Андай деле бар болчу да. Үч мурту бар. Ошентип анан кийин мындай көп эле ухаживать этип жүрдү окшойт. Анан кийин ошондой предложение кылды. А предложениени эме кылды да, зайчик алып келип берди. Биз машинада туруп эле анан арткы сиденьеде турсак, анын ушунчалык бир милашка зайчикти алып чыгып эле. Ошо менин девушкам болду деп официально предложение кылды да. Зайчикти алып атып, а мен ошо аваздын бир Лакоста деген ошол кезде одеколону бар болчу. Ушунчалык жакшы көрчүмүн да, ушул запахтычы мындай. Чын эле атышы прям дайыма айтчумун да, блин, ушул жытың сонун депчи. Анан кийин ошентип зайчикти берип атып, анан кийин эме ошо одеколон сепип салып атпайбы, зайчиккечи толтура. Зайчикти көбүрөөк жакшы кылган. Анан Колда бас чалбам. зайчигим бар деп. Зайчикка ки болду. Анан үйгө келип эле ойлонуп, мен дагы мындай кичине билбейтим да. Мен негизи эми ырчы болоюн деген планым бар болчу, кичинекей жактан бери элечи. Анан азыр ырчы менен жүрсөм, анан не дай бог эми всякое болуп кетиши мүмкүн да, эртеңки күнү окшошпой калса, анан ырчылар Зайчикти алуу деп. ырчылардын арасында ошо аваз менен жүргөн деген атка эми мындай несерьезно, вдруг мага несерьезно отношение кылат деп аябай көпкө ойлондум да. Анан кийин эле ошондой ойлонуп жатып эле анан жаныма зайчикти кармалгам. 15 мүнөт өткөндөн кийин Зайчикти кармалгам. саашты да койсо. Алабасың. Ошонун кийин мындай что-то мындай сездим да, что-то жакшы көрүп калганымчы мен делечи. Ага чейин жакшы көрбөйм деп эле ойлочумун, анан кийин зайчикти карап өзүнчө эле бир суктанып эле жок. Зайчикти карап суктандың беле. Сени эстепчи. Ошонун кийин 3-4 күндөн кийин айттым. Жакшы, жакшы. Акыланы барбы, эч кимге айтпай туралык деп айткам. Жакшы. Эми алганда кийинки ырга өтөлү. Айдана сен ырдайсың, анан кайра алабыз. Жыргап жаша деген ырдатып айтып берейин. Жыргап жаша да? Кыздар баары жыргап жашайлы, жашоо кыска. Кеттик, оп. Биздин жашагандай керемет, эгербисиң баркын. Сезимдерге сөзсө белеп, алуучу дайым. Өмүр барда күлүп жайна, жаңылышпа. Ар дайым барына, жакшы сөзүн арнагын. Жан дүйнө шамына, күндө күлүп жайнагын. Ар бир таңына, өмүр шартыңа, жан кейитип кайгырба. Аракет кылсаң, алгалап утсаң, жетип жашоо баркына. Биздин жашоо кандай керемет, эгербисиң баркын. Сезимдерге сүйсө билеп, алуучу дайым. Ар бир таңына, өмүр шартыңа, жан кейитип кайгырба. Аракет кылсаң, алгалап утсаң, жетип жашоо баркына. Жакшы сөзүн арнагын, күндө күлүп жайнагын. Ар бир таңына, өмүр шартыңа, жан кейитип кайгырба. Аракет кылсаң, алгалап утсаң, жетип жашоо баркына. Жетип жашоо баркына. Жылуу сөздөрдү гана тартуулайлы, аман бололу, бар бололу, позитивдүү бололу жана эң негизгиси жыргап жашайлы. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Браво. Бала кезиң жөнүндө интернетте бир видеоң да бар. Кичинекей кезиңде иши. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Ал интернетке чыккан кичинекей кезимде видео бул Сыймык Бешикеев атамдын концертинен баягы ошол жерде жылкы жетелеп жүрөт го кичинекей.
ошол тайды утуп алгам мен жылкыны концерттен. Андан кийин ошол жок, Ошто, Ош шаарында. Мен өзү Ош шаарынын Өзгөн районунан болом, Кызыл Тоо айылынан. Анан Ош шаарында концерт болуп, кыскасы 10 күн эл аябай батпай концерт болгон. Ошо 10 баланын ичинен анан аягында ошол жылкыны утуп алган болчумун. Анан ошондо конкурс болуп, ооба, конкурс болуп. Анда атамдардын 25 жылдыгы болгон ошол кезде. Мен атам как раз 25 жылдыгы болуп, классташтарым менен ошол боюнча биз тартылган экенин билбейбиз, бирок ошол кийин интернетке чыккандан кийин көрүп алып аябай сүйүндүм, суктандым. Анан аябай ыраазы болдум, ошончо жыл сактаган биздин туугандарыбызгачы. Аккордеондо болсо тиги атам Өзгөнгө барып, өзүнө дары-дармек, үйгө майда чүйдө алып келе турган акчасын барып, анан баягы мен кичине кезде ырдаган ага аккордеонду көрүп калыптыр да. Көрүп калып, анан атам жан дүйнөсү музыкада аябай мындай сыртынан өзү ырдабайт, бирок ички дүйнөсү чын. Ички дүйнөсүндө баягы жакшы ырдаган Кытай болобу, башка бирөө болобу, жакшы ырдаса атам ыйлап ийет да, ушундай жүрөгү аябай музыка жандуу, анан бош да. Анан ошол аккордеонду алып келип үйдөн бирөөсү үйрөнсүн. Мен 4 тууганмын. Улуу байкем, эжем, анан менден кичүү иним бар. Анан кимиңер үйрөнсөңөр ушул аккордеон силердики деп койду да. Анан үйдө согуш. Күндө аккордеон талашып. Байкем биринчи үйрөндү, бирок баягы мен дагы тытынып атып, кыскасы өзүмдүкү болуп калсын деп алып атып, өзүмө калтырдым аккордеон. Мен үйрөнүп алдым. Анан бир туугандарыңчы эмне иши? Өзүм байкем менен эжем Казакстанда товар менен иш кылышат, алар аккордеон сатабы? Жок. Алар кийим менен. Так, жакшы, Айдана, сен айтып бер эми. Мен өзүм 5 октябрь 1996 жылы төрөлгөм. Виси турбайсың, э? Ооба. Виси экенбиз. Сиз да билесизби? 8-октябрь. Ошо характериңер окшоп кеткен. Көлдүн кызмын өзүм. Канча бир туугансың? 3 бир тууганбыз, жалгыз кызмын, ортончумун. Байкем үйлөнгөн, бала чагалы, 3 баласы бар. Канат Беркенбаев. Беркенбаев деген. Эстрада ырчы мырзасы, эстрада ырчы футболисти, жакшы коргоочу. Анан кийин Мурат Алкүрүнкеев атындагы окуу жайга тапшырдым. Ал жерде эстрадный вокал бөлүмүндөгү факультетте окудум. Ошо би менен алектенчимин кичинекей жактан бери эле. Мен негизи өзүм кичинекей жактан бери 11 жашымда телевизионный проектке катышкам, «Волшебная страна» деп. Учкан куштай уясына конуп кайрылып. Ошол жерде ырдагам. Анан мен 11 жашымдан эле ырчы болом, клип тартып баштайм деп мамама айткам. Десем, мамам кичине каршы болуп койгон, кичине чоңой. Коет тур деп, авасы өзгөчө. Музыкалык билим ал. Азыр ак бино болуп, минс келатат. Ак жип бино болуп. Ак жип келет. Монда рулду монда. Унтеп байлап. Көрбөчү. Что это бүгүн? Не дайте элдер десең. Машина сидушкасынын астына еще стульчик коюп. Ошондон кийин мамам кичине билим ал музыкалык деп. Азыркы учурда, кей-поп калп айтпасам, корейский билими, мындай стильби, жанрбы, направление музыки. Ошол жакка кичине буруп атасың, туурабы? Калп айтпасам. Негизи эң жаңы баштаганда ошо жанагы мен эң биринчи негизи сахнага чыкканым бул ушки чечимчимин да. Ооба. Жана абадок мененчи. Анан кийин эми өзгөртүш керек болду стилимди. Анан ал кезде мен ойлогом да ушу сен кулагың экен деп. Авасы что ли отурабы? Ооба. Өзгөчө кыз экен. Буюрса, мындай алсам кийин балдарым да ушундай кулактар болсо. Ошондон кийин продюсер менен иштешип баштадым. Продюсер менен иштешкенде эми ушки көп эле кийдим. Эми башкача стили кылалык деп New Айдана дека деп чыккам, жаңы образ менен. Ошол жерде как раз кей-попту кичине басымдуу чыгарганбыз. Азыркы учурда болсо мен тескерисинче кей-попту плагиат кылбастан жаңы направление ачкым келип жатат. Кыргызский шоу-бизнесте ал направление кей-поп деп атам. Кей-поп. Кырпоп меники.
ошо K-pop деген направленияны буюрса иштеп жаткан учурда азыр ар кандай эксперименттерди кылып атабыз. Эми албетте основаны K-pop кылып алат экенсиң, жанагындай стиль, жанр, песни, там бийлер, образ, бирок все равно бир кыргыздын бир өзүнүн изюминкасын кошуш керек болуп атат. Азыркы учурда ошонун үстүндө иштеп жаткан кезибиз. Эртең бир сүйүнүп 2-3 жылдан кийин авастарды K-pop'тан көрүп калбайсызбы ошондой направленияда? Негизи аваз менен Каштарын боёп, Балким деп коебуз. Сөкөт алып, Кудай сактасын. мурдуна. жүрсө, сак. Нежный болуп ба? Нурлан, Нурмат, Данияр болуп кетти. Караматов болсун. Өзгөрдүк. Жат-жан чарбалар менен. Досторго, Gel dostum bir tuğandarda Жүрөлү эч алыстабай бирге болуп Жол басалы далай Бололу кош канат чумкар Жеңишке бир келген тулпар Эл суктансын бизге болуп куштар Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Dostluk bul, döküp yığılmaz Üyük çep, takır bozulmaz Gömül kuygan Gidiş sınmal, sınmaz Dostluk var, düğünü saktallar Dostluk var, adam bakta var Dostum bolso Kayrı baysı kanat Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Şunlara bir de ben atır sözlere şakırlık ediyor. Жақында да жаралды. Клип бар ма? Клип тартылады. Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Birge olsa takdir bizge Ынтымакты берет Кышта жазда күздө Достук менден изде Колду үзбө Рахмат. Аваз Айдана, кандай пландар алдыда? Айдана жан сен сүйлөп коеюн. Негизи ойлогомуз эфирден кийин чай içelim. Эми пландар боюнча эми кайра эле чыгармачылык иштешибиз керек. Жаңы дем менен, жаңы күч менен өзгөчө бир пландарды, башкача чыгармаларды чыгарганга аракет кылабыз. Эми буюрса баягы көбүнчө азыр чыгармачылыкта
жүрүп үйлөнгөндөн кийин пландарды көбүнчө башка нерсеге дагы кое баштайт экенсиң. Семей үй бүлөлүк нерселерге. Ооба. Эң биринчи ошол үй бүлөнү эң биринчи ынтымактап бекемдеп, андан кийин үй бүлөңө толуктоолорду киргизип, ушундай ойлорум болот экен да, ушундай бир максат план десек Кудайымдан берген, конечно, бирок ошо бир жакшы пландар болуп атат. Андан сырткары ушул бизде үйлөнгөндөн кийин, баягы үйлөнгөн кезде өкүл апалар, сыймак атамдар путевкаларды беришкен да. Анан эми ошолорго эми убакыт алып буюрса ошол пландарды ишке ашырсак деп ойлоп атабыз. Жок, буюрса жакында айылга барабыз. Айылга кетип атабыз. Шахтага, биздин ата-энем жанына барып. Ал биринчи путевка, туурабы? Биринчи путевка. Экинчиси буюрса ошол интернеттерден көрөсүздөр. Карай айтпай эле туралы. Жок, айтып болду да каерке. Кайсы жак, кайсы тарап? Азыр картанын кайсы жагы? биздин көптөн бери кыялданып жүргөн жерибиз Дубай болчу. Ошол жакка барып келсек дейт. Тим эле Ороз айында болуп калат экен. Анан баягы ал жакта жакшы мечиттер бар. Жакшы ниеттер менен ошол жакка Бар буюрса. Орозонун башталышын ошол жакта болуп келели деп. Буюрса жакшы болгон турганда автокорокин тартып алдык да. Айра чалсам анан жазсак анан Дубайдабыз деп. Ошол жака келиңиз дебейби? Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің көлігімде минип кет. Батқам, жорға дайын болды. Қайқа? Үйге, алайға. Аваз Айдана. Акырындан жыйынтыктайбыз эфирде. Эми дагы бир алдыда ыр бар. Качан аэропорт жака качан барасың? Жакын арада. Аэропорт жака барабыз, 1-2 күндөн эле барабыз го. Анда мына 3 күнөн эле карасак. Жорго таксиден аэропортко акысыз жол жүрүп, чакырып туруп, барып туруп, 2 мүнөт жолго отурсаң. Бир эле машина, 2 машина чакырып. Вот. Андан башка эми сен барсың го дейм биякта. Арно деген проектте. Мен дагы бармын. Өкмөрттөн барсаң, в общем, силерге бул эме Арно деген эме купон, буну жоготпогула. Чын жүрөктөн Асема деген ырчы жекебиз, эме тиги Асема бос салкын силерди акысыз куттуктайт. Бир жолу. Рахмат. Чалып туруп эметсеңер болот. Ал гутудут. Анан эме Алия сода маркасы бул Айдана сага окшойт. Бардык түрлөрүн салдык болушунча ишилип. Спагетти бар, тиги ромашкасы бар экен, гүлчатай бар экен мынакей. Жакшы көргөн. Сон. Бунун баары силерге эмес да. Челе ара отуруп. Силерге Айдан. Чын жүрөктөн. Рахмат. Ора ойла. Рахмат Эрмекбайге. Эчтеке эмес. Кандай кызыктуу учурлар? Сонун салттары бар экен. Мага эстафет өткөзүп берди. Улуу жеңем бар да. Ошо жакшы экен, Улуу жеңем бар. Мачокко барып анан кийин апам кайненем колума сарма сүйкөп, анан колума депкир менен чөмүч кармат жеңеме берип алмага передавать этти. Капкыр. Капкыр менен чөмүчтү жеңем мага передавать этти. Эстафета ошондон кийин анан чогуу аш жасадык. Сон экен. Мага да ошонусу жакты. Башкача сезимдер болот экен. Туугандар чогулуп, 3 мүнөт сүйлөбөй. Айдананы өзүнүн семьяга бандай батырып, сен биринчи келин болдуң да, могу немеден өтүшүң керек деп ушундай сыяктуу. Апам дагы сонун сөздөрдү айтты. Эми биздин үй бүлөбүзгө куш келипсиң, болду. Ушул мүнөттөрдөн баштап сен биздин бүлөбүз болдуң, биздин кызыбызсың деп аябай сонун сөздөрүн айтып аябай. Ошондон кийин чынында эле мындай аябай Жогорку сот тараптан өзү Чечим чыкты. успешно прошла. Собеседование койсун. Эргөтөлөрдө кайсы эле жанакы Аппагымдыбы? аппагым, биринчи аваз Айданага жазган эле, чогурдайбыз деп, туура? Олжолор болсун достор. Аваз Акимов, Айдана Тека, автокороки долбоору. Сөздөрү алдында
чоңур